Саламатсыздарбы, кутман күнүңүздөр менен. Бизге келип түшкөн суроолордун көбү эмне үчүн басуу керек? Эмне үчүн сиздер дайым эле басыш керек деген техниканы бере бересиздер деп жазышыптыр да. Ооба. Басуу бизге эмнени берет? Негизи бардык психологияда айтылып келгендей, баягы трансформация болуш үчүн мурдагы биздеги орноп калган ынаным, ишенимдердин баарын өзүбүздүн жашообуздан чыгарыш үчүн дене менен иштөө керек деп бардык психологдор айтышат. Дене менен иштөө керек депчи. Ал эми суца илиминде сөзсүз басуудан баштайбыз да. Алфавиттин эң башкы А деген тамгасы бул басуу. Басуу бизге эмнени берет? Албетте, басууда биз копчикте, позвоночниктин эң башында копчикте энергия кундалини жатат. Ошол энергия кундалини качан гана омуртка менен жогору өйдө келип, мына төбө чакрабызга келип, анан өйдө чыкканда, ошондо гана бизде энергия көтөрүлөт экен да. Эгерде бизде энергия көтөрүлбөсө, анда бизде ошол божественный бензин деп коебуз. Энергиябыз жок болсо, албетте биз эч нерсеге жарабайбыз. Көңүлүбүз чөккөн, эч нерсени көрбөйбүз, укпайбыз, байкабайбыз. Бирдеме айтсаң унутуп калат. Тигини көрдүң десе, жок мен көргөн жокмун, кай жерде эле байкаган жокмун деген нерсенин баары эмне үчүн? Бул биз кайдыгерликке түшүп алганбыз. Жашоо өзү бул здесь и сейчас деп атпайбы? Азыр ушул моментте жашайбыз. Ушул моменттеги жашоого жашашыбыз керек деп атабыз. Бирок ушул моментке келиш үчүн, здесь и сияска келиш үчүн биринчи ирет басуудан баштайбыз. Басууда биринчи күнү албетте биз сунуштайбыз. Биринчи күнү бир жарым сааттан баштайбыз. Эгер сиз мурун басып көрбөгөн болсоңуз, албетте ашыкча салмак болушу мүмкүн, бөйрөгүңүз, ички органдарыңыздын баары мындай ылдый түшүп кеткен болушу мүмкүн, опущение деп коет. Давлениеңиз бар болушу мүмкүн, сизге басканга болбойт, же грыжаларыңыз бар болушу мүмкүн, мен басканга болбойт, мен таптакыр басып көргөн эмесмин деген сыяктуу көп баягы эмелерди айтышат адамдарчы. Анан биз эми мен деле сүт айга чейин давлением бир туруп эле 90го түшүп кетчү, бир туруп эле 168ге чыгып калчу. Ушу бир күндө бир нече жолу кээде скачка берчү эле да давлениемчи. Анан мен ушу сүт айга келгенден кийин анан басып баштадым. Мен ошо күнүнө 10 километрден басып жүрдүм да, 10 километр. Өзү 4-төр, 7-лер, вообще 10 эмес 20-25 километрге чейин басыш керек деп коет. Анткени 4-төрдүн энергиясы башында 97% энергия, денесинде 3% энергия бар деп атпайбызбы? Ал эми 7-лердики наоборот, башында 3% энергия бар, а денесинде 97% энергия болгон үчүн без анализа укту сразу жасап салат да. Туурабы, туура эмеси баарын да жасап салат. Ошон үчүн бизде 7 менен 4-төрдү көбүрөөк баскыла деп айткан себеби ошол. Энергияны нормализовать этиш үчүн депчи. Эми булардын арасында бул эле эмес, бул 4 менен 7 эле тийишер эмес, баардык сандар басыш керек. Мисалы үчүн бирлер мен билем, мен деп эч нерсени моюнга албай баарын бузуп салат, ошон үчүн басыш керек. Экилер болсо дайыма чүнчүп депрессияга көп түшөт, негативный, дайыма негативный энергияда көп жүрөт, эканчылыкта көп жүрөт, ошон үчүн тем более экилер суу жээктеп басыш керек. Үчтөр болсо вообще салмактуу, Юпитер планетасынын таасиринде төрөлгөндөр, булар мен билем дейт. Үчтөр өзү эле төрөлгөндө мен билем деп төрөлгөн, анализи күчтүү. Эчтекени бир нерсени айтсаң, анализде отуруп эле баягы ишти бүтүрбөйт, ордунан турмак азап да, мен билем деп отуруп. Андан бештетер басыш керек, туурабы? Ушинтип эле ар бир сандын өзүнө тиешелүү минус жактарын жоюш үчүн ар бир сандагы адамдар басыш керек. Качан гана биз басып, ошол энергия кундалини өйдө көтөрүлгөндө 7 километрден кийин гана щелчок болот. Ошондон кийин гана бизде уже мындай осознание келет деп коет да. 7 километрден кийин гана бизде 5 органыбыз, сезүү органдарыбыз ачылып баштайт. Мурда көрбөй жүргөн нерсени ошол жерден 100 жолу өтсөң деле көрбөй жүргөн нерсени көрүү деген башка, байкоо деген башка, көрдүңүздөрбү? Көргөм, бирок ушуну байкабаптырмын дейбиз да. Көрүп жүргөнсүң, бирок байкоо ачылат. Угуп жүргөнсүң, слушаешь, но не слышишь дейт. Орустар. Ошондой да. Угуп жүргөн нерсенин маңызын илип алган эмеспиз.
ошол жерде кандайдыр бир сонун гүлдөр өсүп аткан, ушунчалык сонун атыр жыттанган, жыпар жыттанган гүлдөр өсүп аткан, бирок ошонун жытын бир да жолу сезе алган эмеспиз. Ушунун баардыгы бизге здесь и сейчас находиться дегенди берип атпайбы? То есть биз эмне болуп жашап калганбыз? Өткөн чак, келер чак менен жашап калганбыз. Өткөндө мындай болгон, ошондо ушинтип койсо болмогон, антип койсо болмок деген жомоктор менен жашайбыз. Же болбосо келер чакта боло элек нерсени баланчанчы жылы минтип калсам эмне кылам, тинтип калсам эмне кылам, баланчанчы жылы минтиш керек деп, ал жылы сен келеби? Вообще эртең сага таң атабы? Аны бир Кудай билет да, Ошондуктан бизге бир гана нерсе берилген экен. Сага өмүр берилди, сенин жашооң берилди, анан азыркы ушул моменттеги жашоого гана ээсиң. Болду, башка эч нерсеге ээ эмес экенсиң. Күйөөгө да ээ эмес экенсиң, балага да ээ эмес экенсиң, ата-энеге да эч кимге сен ээлик кыла албайсың. Баарынын ээси Кудай. Баарын Кудай жараткан. Сенин өзүңдү да кошо Кудай жараткан болуп атпайбы? Анан мен эмне деп страдайт этем? Тигил меники, бала меники, небере меники, күйөө меники, ал меники, үй меники, жай меники деп эле страдайт этип атабыз да. Эчтеке сеники эмес, сага эч нерсе тиешелүү эмес. Сен жылаңач келгенсиң, жылаңач кетесиң. Ушуну билишибиз керек. Сага эч нерсе тиешелүү эмес. Демек, мен ушуну кабыл алганда, мага эч нерсе тиешелүү эмес болсо, мен кааласам, каалабасам дагы менден булар меники деп жүргөн нерселер акыры кете турган болсо, анда мен ушу жалгыз гана өзүмдүн жан дүйнөмө гана ээлик кыла турган болсом, анда мен ушул өзүмдү гана өзгөртө алам да. Ушул ситуацияны ушул моментте гана өзгөртө алам да. Эртең эмес, бүрсүгүн эмес, же кече эмес. Мына ушул моментке. Демек, мен качан гана ушул моментте жашай алганымда, өзүмө өзүм жоопкерчиликти алганымда, могул гүлдүн жытын азыр ушул моментинде жыттай алганымда, сезе алганымда, ушул моментинде айтчуумду мен сиздерге айта алганымда, мына ушул менин чыныгы жашоом экен. А бул чыныгы жашоого, сезүүгө келтириш үчүн мен сөзсүз басышым керек экен күнүгө. Демек, өзгөрөм деген, өсөм деген, ушул жашоомду бир мындай трансформация жолу аркылуу жакшы жагына өзгөртөм деген ар бир адам биринчи техника басуудан башлаш керек. Албетте, бизде техникалар өтө көп, өзгөрүүнүн техникалары. Менин өзүмдүн миссиям боюнча, миссиям 4 болот атпайбы? Сана санымдагы миссиям дагы 4. Миссия 4 бул трансформатор сознания деп атпайбы? Демек, мен ошол сиздерди чакырып жаткандан кийин мен сиздердин албетте биринчи ирет аң сезимди трансформация кыла турган адаммын да. Аң сезимди трансформация кылыш үчүн бизде ой, сен молодецсиң, сен укмушсуң деп башыңыздан эч ким сылабайт. Именно Сүтсай илимине келсеңиз, сизди башыңыздан сылап, сизди эч ким мактабайт. Анткени Сүтсай илиминде бирден гана бир жол бар, трансформациялоо аркылуу гана адамды өзгөртүү гана жолу бар. Демек, бул жерде трансформация аркылуу сизди өзгөртүүгө жол бар болсо, демек сизди мотивация эч ким кылбайт. Сизди эч ким мактабайт, сизди эч ким жактабайт. Болгонун по факту гана айтып, сизге керектүү гана инструменттер берилет. Ошентип гана сиз өзүңүздүн абалыңыздан, азыркы абалыңыздан жакшы иреттүүлүк менен чыгып кете аласыз. Иреттүүлүк менен акырындан өтө кыйналбай чыгып кете алам десеңиз, анда биринчи техника бул басуу. Демек, басууну биз биринчи күнү жарым сааттан баштайбыз. Анан бул жерде бизге бардык нерсе стабилдүү болуш керек. Стабилдүү. Күнүгө ошол нерсени кайталай беребиз, үзбөйбүз ортосунан. Демек, сиз басып атасызбы? Биринчи күнү сразу 20 км басып келип чалганан 2 ай жатып калыш керек эмес. Биринчи күнү 30 мүнөт басасыз, бутуңузга удобный обувь кийип алып, эртеси күнү 35 мүнөт, анан 40 мүнөт, анан 45 мүнөт, анан 50 мүнөт, 55, анан 60 мүнөт болуп атып, сиз ушул басуу темпиңизди 2 саатка жеткирип аласыз. Саатын 60 деп коет го. Сиз басканда баягы тердегидей болуп, тезирээк басасыз, телефон өчүк болуш керек, эч ким менен сүйлөшпөйсүз. Жүрү басабыз деп бирөө менен чыгып алып, экөөңөр ушактарды эссеңер, анда болбойт, ал баскан өтпөйт техникачы. Жалгыз басасыз, өзүңүз жап-жалгыз, телефон өчүк, бутуңузга удобный обувь кийип аласыз дагы, эч нерсени ойлонбой, оюңузга улам келип атса, санаңыз. Бирден 100гө чейин санаңыз. Кайра эле оюңузга дагы бирдеме келсе, дагы санаңыз. Ошентип ойлорду кубалап только басабыз.
басып отуруп 7 километрге жеткенден кийин анан кадимкидей сиздин 5 органов чувств деп атпайбы, ошол ачылып сизде сезүү органдары ачылып баштайт. Анан качан биз жашообузга муну адат катары киргизип алгандан кийин дене өзү тура албай калат. Басып келеличи деп дене өзү заставить этип калган абалга жетишибиз керек. Демек биз денебиз трансформация болуп баштаганда биздин денебиздин ар биринде эс тутум, память бар болуп атпайбы? Болгон окуянын баарын сиңирип алганбыз. Баланчанчы жылы баландай мени капа кылган, баландай мени урушкан, баландай мени чапкан, тиги мынтип айткан эсимен кетпейт, өлсөм да унутпайм депчи. Биз өлсөм да унутпайм деп алганбыз, ал киши да унутуп калган. Биз өлсөм дагы унутпайм деп буяка түйүп алганбыз, ал уже орну пайда кылып аткан ишибиз жок да. Мен аны өлсөм да кечирбейм деп алганбыз, ал киши сени менен иши да жок, сени капа кылганын билбейт дагы. А сен аны кечирбейм деп бир жериңде орну пайда кылып атасың да. Ошол жерде сенин денеңде жаткан ошол негативный эмоция акырың-акырыңдан болуп, мындай физиканын закону бар го, жоктон бар болуп кетпейт, бардан жок болуп кетпейт дегенчи. Демек, сиздин денеңизде жаткан баягы эмоция кайталана берип, ошого энергияны берип, сугара берсеңиз кечишке, Мисалы үчүн, мени баландай капа кылбайм, мен ошону кечирбейм, өлсөм да кечирбейм деген пластинканы кечишке түрө берсеңиз, ал эмоция эме болуп баштайт. Форма иметь этип баштайт. Катуу форма иметь этип баштайт. Биринчи мысль, биринчи ой мындай пространствода эле мындай эле эркин жүргөн энергия болот. Анан кийин кечке эле ошону кайталай берсең, ал жыш энергияга ээ болот, жыш. Анан ал жышты дагы кайталай берсең, катуу энергияга ээ болот. Катуу энергия болуп, анан формага ээ болот. Анан каяктан биздин денеден кайсы жерибизде слабый жерибиз болсо, анан ошол жерден чыгат. Эмне болуп чыгат? Жанагы онкология болуп чыгат. Көрдүңүздөрбү? Эмне үчүн онкология башка жактан келип калган жок, же жугуп калган жок. Биз өзүбүз эле оюбуз менен, негативтерибиз менен пайда кылып атабыз. Көрдүңүздөрбү? Демек, басуу менен биз көптөгөн оорулардан арылабыз, өзүбүздү тазалайбыз, ден соолукту тууралайбыз, мээдеги мусорлордун баарынан арылабыз. Андан тышкары, конечно, лишний салмактын баары кетет. Ошентип биз басуу менен жүздөгөн көйгөйлөрдөн арылабыз. Ушу баса албай жүргөн болсоңуз, качан баштайын деп жүргөн болсоңуз, албетте бизге кайрылыңыздар. Сизге сөзсүз наставник керек. Кантип басабыз, чогуу басабыз, анын баарын техникаларын сизге үйрөтөбүз. Көпчүлүктүн суроосу менен бизде ушул интенсив курсубуз жүрүп жаткандыгына байланыштуу. Ушул интенсив курстан биз эмнени алабыз, бул интенсив курстан эмнени үйрөнөбүз дегендер бар. Анан дагы кээде мындай суроолор келип калат да. Эже, биз 21 күн келсем, сиздин окууңузда окусам, анан мен деги адам боломбу деген суроолор дагы болбой койбойт. Бир жагынан биз мындай карап, бизге күлкүлүү көрүнүшү мүмкүн, бирок бул чындап эле баягы адамдын ар жагынан тереңинен чыгып аткан суроо. Эмне үчүн дегенде, азыр биз көп адамдар өзүбүздү таппай жүрөбүз. Мен эмне үчүн ушундай проблемалар боло берет, эмне үчүн мен жолдошум менен тил табыша албайм, эмнеге мени балдарым укпайт, эмнеге менин досторум түшүнбөйт, же болбосо мен эмне үчүн элдердей болуп ийгиликтүү боло албайм деген, албетте ар бирибиздин жүрөгүбүздө ушундай суроолор бар. Ар бирибизде ушул проблемалар болуп келген жана болуп келе берет. Качанга чейин деп сурасаңыздар, пока биз өзүбүздү тапмайынча, өзүбүздүн жан дүйнөбүздү түшүнмөйүнчө бул суроо болгон экен. Эми азыр бизде 2000-жыл башталгандан баштап психологиянын эрасы башталды деп атпайбызбы? Муну дүйнө жүзүндө бардык адамдар азыр изденүүнүн үстүндө болуп атат. Баары тең эле мен киммин, мен эмне үчүн мындаймын, мен эмне үчүн андаймын деп эле изденүүнүн жолунда жүрөт да. Анан ошолордун арасында демек сиз дагы ушинтип изденип атасыз. Бул жаман эмес, жакшы эмес, бул норма. Баарыбызда боло турган нерсе. Баарыбыз тең ошентип изденип келгенбиз. Биз дагы ушундай көптөгөн жылдар, мен 14 жыл изденгем.
көптөгөн жылдар бою изденип жүрүп, анан өзүбүздү эми таап, эми кичине мындай бир жок дегенде баягы бир багытка түшүп алдык да, бир багытты алып алдык. Баягы мынтет го, оорулуу адамдын диагнозу аныкталганда жарым айыкканга барабар деп коет эмеспи? Ошол сыяктуу эле бул психология жаатында дагы эгерде биз өзүбүздүн бараткан багытыбызды туура таап алсак, анда биз уже как будто бир жарым жолду басып койгонго барабар экен. Самое главное, биз багытты туура табышыбыз керек экен да. Ошондуктан бул курста 21 күндүк курс деп эмне үчүн айтылган? 21 деп айтылганын себеби ар бир адат, привычка деп айтабыз биз көбүнчө. Ар бир адаттар күнүгө жасай берген кыймыл аракетибиз, ойлогон оюбуз, сүйлөгөн сөзүбүз, аткарган ишибиз, ошолор дайыма кайталана берсе, бул адатка айланат экен. Демек биз ошол адаттарды 21 күн жасагандан кийин бизге ал уже калыптана баштайт. Анан 42 күн жасайбыз, андан кийин 90 күн, ошентип 120 күн болуп, баягы адаттарыбыз дайыма жазала берип, бизге адаттарга айлангандан кийин, привычкага айлангандан кийин, ал адаттарыбыз бизге мүнөздү берет экен. Анан биздин мүнөзүбүз биздин тагдырыбызды жаратып атпайбы? Демек биз 21 күн дегендин аркасында өтө чоң философия жатат. 21 күн бою сиз биз менен чогуу болуп, ошол биз берген үйрөтүп аткан сабактарды үйрөнүп, сабак эле эмес, бул жерде негизги мааниси кантип трансформация болобуз, кантип өзгөрөбүз. Жана жогоруда айтып кетпедимби? Эже мен деги адам боломбу деген сөздүктөрдү айтып жатышат депчи. Ооба, биз адам элебиз, адам бойдон эле төрөлгөнбүз. Болгону биз ушул өзүбүздү тааныбагандыктан минусовой жагыбыз менен, баягы монетанын эки бети бар дегендейчи, оң жагы, сол жагы. Жалаң эле баягы минусовой абалда болгон үчүн, ошол жагыбызды өөрчүтүп ийген үчүн азыр жашоодон кыйналып атабыз. Ошол жакты өөрчүтүп ийген үчүн эч кимди түшүнө албай атабыз. Анан өзүбүз эч кимди түшүнбөйбүз, бирок элдин баары мени түшүнсө дейбиз. Ошентип эле кыйналып келе жатабыз. Демек биз ошол адаттардан арылыш үчүн биз менен 21 күн болосуздар. 21 күндө биз ошондо сабагыбыз 10 сабак. Биринчи сабак бул таанышуу сабагы, организационный моменттерди сүйлөшөбүз. Бул сабак жөнүндөгү бардык техникаларды, кандай иш аракеттерди аткарабыз, ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Ал эми калган 9 сабак, основной сабак 2 сааттан болот, бир күнкү сабагыбыз. Эртең мененки 6-дан 8-ге чейин болот. Анан 21 күн дегенибиздин себеби биз сиздер менен 21 күн бою болуп, ошол берилген техникаларды аткарып, ошол берилген адаттарды мындай бир закреплять этип, бышыкташ үчүн сиздер менен чогуу болушубуз керек. Ошон үчүн 21 күнгө созулат. А так сабак жалпысынан 10 сабак болот, сабак через день болот. Понедельник, среда, пятница, же болбосо расписанияны карайбыз, же болбосо вторник, четверг, суббота болот. Эртең мененки саат 6-дан 8-ге чейин. Бул курста дагы эмнелер каралат? Бул курста ошол сабактын теориясын ошентип берилгенден кийин сиздер менен, эгерде сиз онлайн байланышта болсоңуз, то есть региондордо Россиядан, Турциядан же башка жактан чыгып аткан болсоңуз, сиз менен онлайн байланышта болуп, мини разбор жүргүзөбүз сиз менен, лично өзүңүз менен. Ал эми бишкектиктерге болсо офлайн чогуу сиздер менен жолугушуу өткөрүп, ошол жерден ошол мини разборду ошол жолугушуу учурунда толугу менен доскада чечмелеп беребиз дагы. Сабактар тууралуу суроолор болсо, ошол жерден толугу менен чечип беребиз. Бул экинчи жагы. Жана дагы бул курста биз курска келген ар бир инсанга өзүнүн быйылкы өздүк жылы боюнча календарды белекке беребиз. Бул календардан сиз быйыл кайсы иштерди аткарсаңыз болот, кайсы иштерди кайсы күнгө пландасаңыз болот, кайсы айга пландасаңыз болот деген нерсенин баардыгын үйрөнүп, баягы жашоонун навигатору да бул календар. Ошол жашоонун навигатору болгон календар менен өзүңүздүн иш аракетиңизди туура багытта пландап алып барууга үйрөнөсүз. Бул курста ушундай өтө мазмундуу болот. Сизди эч ким өзгөртө албайт, өзүңүз гана өзгөрөсүз. Бардык нерсе өзүңүздүн колуңузда. Болгону биз сизге ушул курста багыттарды беребиз. Багыттарды беребиз, үйрөнөбүз. Сиздин кайсыл жерден
мындай алсыздыгыңыз кайсыл жерде болуп атат, сиздин күчтүү жагыңыз кайсыл, сиздин балаңыздын күчтүү жагы кайсы, сиздин күйөөңүздүн күчтүү жагы кайсы, кай жери алсыз жагы, эмне үчүн сиз тил табыша албай атасыз дегендин баарына сиз ачкыч аласыз. Көйгөйүмдүн ачкычы деген бул курс, сиз ошол бир гана ачкыч болот көйгөйдү чечүүгө. Ошол ачкычты алыш үчүн ушул курска келип жатасыз. Демек, сиздеги көйгөйлөрдүн баардыгын чече турган бир эле ачкыч бар. Ал ачкычты алыш үчүн көптөгөн техникалар, көптөгөн билимдер керек болот. Аны биз сиздер менен ошол 10 сабактан 21 күн бою сиз менен чогуу болуп, анан чечүүгө жардам беребиз. Албетте, бул өзгөрүү сиздин өзүңүздүн колуңузда болот. Урматтуу достор, анда эмесе жакында биздин көйгөйүмдүн ачкычы аттуу 21 күндүк интенсив курсубуз башталганы турат. Буюрса 11 апрелде эртең мененки саат 6-да сиздерди көйгөйүмдүн ачкычы аттуу 21 күндүк интенсив курстан күтөбүз. Бул курска катталуу азыр жүрүп жатат. Катталуу үчүн төмөндөгү номерге жазыңыз.